Бишкектин 1-май райондук сотунун токтому менен Бишкек шаарынын вице-мэри Максатбек Сазыкуловдун бөгөт чарасы тандалды. Ага ылайык вице-мэр 1 айга тагыраагы 11-майга чейин убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Эске салсак, Максатбек Сазыкулов кечээ күнү УКМК тарабынан кармалган. Ал мыйзамсыз баюу максатында аффилирленген жак менен жеке кызыкчылык үчүн тил табышып, ишкердик субъекттиге негизсиз жана мыйзамсыз преференцияларды берүү боюнча туруктуу коррупциялык схеманы уюштурууга айыпталууда. Кыргызстан жана Тажикстандын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жыйыны өттү. Эки тараптуу жолугушуу 7-апрелден 13-апрелге чейин Тажикстандын Согди облусунун Бустон шаарында болду. Анда топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасынын тактар элек аймактары боюнча биргелешип изилдөө иштерин жүргүздү. Тараптар Кыргызстандын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда калган аймактарды тактоо боюнча ишти улантат. Жолугушуу достуктун жана өз ара түшүнүшүнүн кырдаалында өттү. Бишкекте Кыргызстандын миграциялык мыйзамдарын бузуу менен жүргөн чет өлкөлүк жарандар аныкталды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан маалымдашты. Үстүбүздөгү жылдын 14-апрелинде ыкчам иликтөө иш-чараларынын жүрүшүндө убактылуу жашаган жерлеринде Пакистан жана Бангладештен келген 130тан ашык чет өлкөлүк жарандар аныкталып, алардын ичинен 64 адам виза мөөнөтү өтүп кеткен жана каттоосу жок жүргөнү ырасталган. Аталган чет элдик жарандар өлкөгө коомдук тамактануу, жеткирүү кызматтары, курулуш жана кийим тигүү тармагында ишке орношуу максатында мыйзамдуу түрдө келишкен. Бирок алардын көбүнүн тиешелүү квалификациясынын жоктугу жана айлык акынын аздыгы көйгөй болуп келген. Мындан улам УКМК Ички иштер министрлиги менен биргеликте чет элдик мыйзам бузуучуларга тиешелүү айып салуу менен административдик протоколдорду түздү. Мыйзамга ылайык чет элдиктер келген өлкөлөрүнө депортацияланат. Президенттин эл үмүтү эл аралык стипендиясына документтерди кабыл алуу 1-майдан 30-майга чейин жүргүзүлөт. Бул тууралуу Билим берүү министрлигинен маалымдашты. Белгиленгендей, документтерди кабыл алуу онлайн жүргүзүлөт. Эл үмүтү стипендиясынын максаты Кыргызстандын таланттуу жаштарына жогорку окуу жайларынын топ 100 дүйнөлүк рейтингине кирген чет өлкөлүк окуу жайларда билим алуусуна көмөк көрсөтүү. Эл үмүтү стипендиясына жыл сайын 50 орун бөлүнөт. Анын ичинен техникалык жана инженердик багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 20 стипендия, экономикалык багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 10 стипендия, социалдык гуманитардык багыттар боюнча магистрлерди даярдоого 10 стипендия, философия доктору, PhD программалары боюнча окутуу үчүн 10 стипендия бөлүнөт. Кыргызстанда бүгүн саат 11:57 учогунда күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институтунан билдиришкендей, жер титирөөнүн очогу Каравшин айылынын түндүк чыгышка карай 11 чакырым, Рават айылынан түштүк чыгышка карай 27 чакырым, Лейлек түштүк чыгышка карай 32 чакырым аралыкта жайгашкан. Кыргызстандын калктуу пункттарында жер титирөөнүн күчү Каравшин айылында 3 балл, Рават, Берик суу айылдарында 2,5 баллга чейин сезилген. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу шашылыш билдирүү таратты. Кыргыз гидромет кызматынын билдирүүсүнө ылайык, үстүбүздөгү жылдын 15-16 апрелинде күтүлүп жаткан туруксуз аба ырайына нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу Чүй, Талас, Ош, Жалал абад жана Баткен облустарынын тоо этектериндеги райондорунда сел жүрүшү мүмкүн. Эңкейиш жана төмөн жерлерде суу каптоо, дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги селдин, суу каптоонун алдын алуу үчүн арыктарды, суу өткөрүү түтүктөрүн жана дренаждык түйүндөрдү ар кандай таштандылардан тазалоону сунуштайт.